атың чыкпаса жер өрттөөгө кетип калат да кээ бир учурдачы. Элдин адамы болгондон кийин билишет эле го да мен кандай экенимди. Ошо гаишник болсомбу деп. Анын окуусун бүтпөдүм тиги. Эч убакта өкүнбөшүбүз керек да. Буйрук ошондой болду мисалы үчүн. Кандай болду? Динибиз бактылуу кылат деп ойлойм. Кудай Таала бактылуу кылат эң биринчи. Ырчылыкты Кудай Таала берип койду да. Бизге жакшы ийгилик алып келген бул Кудачагыз чыгармасы болду. Студенттик күндөрүм мага эме болду, даярдык болду да. Чыгармачылыкты таштайм деген ой эч убакта келген эмес. Жакшы эле атамын деп ойлойм да. Чыныгы сүйүү болсо, бул уламдан улам жыл өткөн сайын ал күчөп. Негизи кыз жигит болуп таанышып, сүйлөшүп жүрүп анан баш кошконсуздар да. 3 кыз, 2 уулдун атасымын. Тентек эле болчубуз, шок болчубуз. Сиздердин газетаңыздардан анын тагдырын, анан баскан жолун, анан эмесин окуйт ошо менен элге алынып кетчү да. Анан кичине убакыт өткөн сайын жумшарып жүрүп отурат экен адамзат. Ар бир адам бактылуумун деп эсептеш керек ар бир учурда. Сен өзүңдүн аракетиңе жараша кетет да тагдыр дагы. Ошол жактан жаңырларыма көбөй болот. Салам Супер KG порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз эстрада ырчысы Замир Арыкбаевден интервью алалы деп турабыз. Замир мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Айтсаңыз, кандай жаңылыктарыңыз бар? Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык болуп жатат, бөлүшө кетсеңиз? Жаңылыктар, жакшы ырлар бар. Жазып атасыз. Жазып мынакей чекесинен чыгарып атабыз. Мен баракчама балким кирсе эл көрөрмандар, ошол жактан жаңырларыма көбөй болот. Жакшы ырлар бар, Кудай буйрса. Ушул жылы канча ыр чыгардыңыз? 24-жылы, 25-жылы? 24-тө азыраак болуп калды. Негизи эмнегедир мен байкадым ошол 24-тө ошондой учур болуп калат экен. Ар бир адамда ар кандай учур болот экен. Ошон үчүн 24 ырларга өтө аз болду. А быйыл Кудай буйрса көп болот деген ишенимдемин. Мынакей чекесинен аз бир ырымды мынакей салдым баракчаларыма. Эми дагы даяр болуп атат. Аларды дагы арт-артынан Кудай буйрса берүүгө аракет кылам. Негизи акыркы жылдары сахнадан көп көрүнбөй кеттиңиз да, анын себеби эмнеде? Көргөндөр көрдүк, көрүп атабыз деп эле айтып атышат. Телелерге байма-бай барып эле ырларыбызды, жаңы ырларыбызды ырдап атабыз. Мисалы үчүн телелер чакырып атат, жанагындай ар кандай программаларына аяк барып атабыз. Значит, көрбөй атам деген болсо, значит эл азыр телевизор көргөндөн, сыналгыны карагандан көптөрү алыстап кетти, значит. Мен ушундай эле жыйынтык чыгарам. Анткени биз деле үйдө эле карап көрсөк, ар биринин колунда бирден телефон бар. Телефон тиги телевизор көргөн киши жок. Ал жерде мультфильм коюлуп турат, же болбосо бир передача коюлуп турат. Аны эң кичинекейибиз көрбөсө, же болбосо чоң апасы көрбөсө, калган эч ким көрбөйт. Калганыбыз баарыбыз телефондобуз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошого байланыштуу ошол өнөр адамдарынын балким ырларынан балким эл журт алыстап кеттиби же деп ойлоп калам да, балким тапкандарын таап. Күйөрман, эгерде сен күйөрманың чындап сенин ырың уккун келсе, ошол жактан бармактын эле учуда мынтип эле көргүсү келсе, басып эле бир 2-3 шаг кадам жасап эле көрүп алат да, мисалы үчүн эмне болуп атканычы. Анан мурунку ырларыңыз аябай мындай дароо хит болуп кетчү да. Анан акыркы ырларыңыз мындай эл көп албай жатабы? Кээ бир ырлардын өзүнүн тагдыры болот да, баардык ырчылар деле ошондой. Мисалы үчүн 10 ыр ырдаса, ошо 10 ырдын бирөөсү же экөөсү алынып кетсе кандай? Ошого баардык ырчылар ошондой сүйүнөт да. Мен эмес эле, башка баардыгыбыз эле ошондойбуз. Анан кийин ырлар чыгып атат. Анан кийин арасында сөзсүз кабыл алынган кандайдыр бир даражадагы элге жакканы бар. Көбүрөөк кээ бир ырлар андан да көбүрөөк жагат. Ар кандай да. Анан сиздин айтканыңызга билбейм мен кандай эмне жакпай атат дегендей. Өзүм көрөрмандарыма эле жагып элетат, билбейм деп коеюнбу. Анан өзүңүзгө кошула албайм деп коеюнбу. Эми жалпы ыр өзү баягы дүңгүрөп, мындай сиз эмени айтып атасыз, жалпы хит айтып атасыз да. Анын хиттин чыгышы кыйын өзү негизи. Өтө ар бир эле ырчынын баягы улам эле чыгарса эле хит болуп кете берсе анда
бирок ошонун аракетин баардык ырчылар ошонун аракетинин үстүндө болот да. Ар жакшы ниет менен өзүнө жагат. Морекирим хит болуп кетет болуш керек деп эле ушинтип эле ар бир ырч ушинтип эле кыялданып ошондой кылат. Бирок элге салгандан кийин ырдын тагдыры өзүнүн тагдырын өзү чечет да. Ошондой. Анан кийин колдон келишинче аракет кылып атабыз. Ошол ырларыбызды мен баягы көрмандарың бар да. Баардык адамга жага албайсың дегенде ошол көрмандарыңга жаккан болсо анда бул чоң жетишкендик. Анан башка ырчыларга дагы ыр жазып берип атасызбы? Жок. Башка ырчыларга ыр жазып бергенге андай эмебизге чете элекпиз. Бирок ырларымды баягы мурда жараткан ырларды ырдайлы деп сурап калгандар болсо, аларга сөз аткаргалы деп берем. Ырдай бергиле деп уруксат берем. Анан кийин бирок жаңы ыр чыгарып берчи дегендерге мындай өзүмдү мындай эмем жетпей жүрөт. Азыр өзүңүздөр деле байкап атасызбы, мындай жашоомда темпи эртең менен таң атып эле кайра кеч кирип эле ушинтип эле гүл ала болуп элечи жетишпей эле ушундай убакыттар болуп атат го. Негизи сахнада жүргөнүңүзгө жалпы канча жыл болду? 2000-жылдардын башында баштагансыз. 2003 башталган да, 2002-2003 башталган. Ошондо эсептеп көрсөк 20 жылдан ашыптыр да. Ошол кезде жашыңыз канчада эле? Ошол кезде жашым 23, 22 ушундай жашта болчумун. Ошол кездеги учур менен азыр аябай эле өзгөрдүңүз да. Сөзсүз да өзгөрүү болот экен. Өзүң деле мынтип кызыгып карайсың, анда кандай элем, кандай ырдач экенмин дегендерди карайсың да. Анан кийин ырларым кандай болду экен, анан майнис кандай болду эле, азыр кандай ырдап атам деп мындай кээде анализ кылып калсаң, Кандай баа бересиз? Өзгөрүү бар. Жакшы жагына да сөзсүз түрдө. Аткарчылык чеберчиликте дагы башка унукка кеткен, өзгөргөн, үндүн дагы баягы чыгышында дагы үндүн ырдоо ыкмамда дагы өзгөрүүлөр өтө эле асман менен жердей болуп калган да. Канча балаңыз бар? Жубайыңыз менен бирге жашап атканыңызга канча жыл болду? Деги эле өзүңүздү кандай жолдошмун деп санайсыз? Кудайга шүгүр, азыр 3 кыз, 2 уулдун атасымын. Улуусу уже 20-га чыгайын деп калды. Студент. Кичүүсү болсо 2ден өттү. Мынакей. Ошондо 2005-жылы баш кошконбуз, 20 жыл болуптур да, 20 жыл. Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы, Кудайга ыраазыбыз. Жакшы эле атамын деп ойлойм да. Кандай тарбия бересиз балдарыңызга негизи? Ыйласына көп эле катышасызбы? Жемит, ата-эне каяктан тарбия берет? Ата-эне үйдөн тарбия берет да. Же болбосо мектепке алып барып жатканда сүйлөшөт. Анын оюн билет, анан ошол ойлорун түздөп жүрүп отурганга аракет кылат экенбиз да. Орекинин мындай акырын жан дүйнөсүнө кирип, мисалы үчүн. Анан ушунда өзүнүн оюн айткан кезде ошол монун кичине мындайраак экен, же болбосо могуреке оюң тигиндейрээк экен, ушуну мындай кылыш керек, антпесе мондой болуп калат деп ушинтип жүрүп отуруш керек экен да балагачы. Анан кийин сөзсүз мээрим төгүлүш керек, сүйүү берилиш керек ата-энеден. Ошо баарыбыз эле укканбыз, билебиз. Баягы сүйүүгө толгон бала кийин бактылуу болуп чоңойот, келечеги жакшы болот деп калабыз го. Чындап эле мен бул нерсеге сөзсүз ишенем да. Бул мээримге толгон бала бул келечекте жамандыкка барбайт да. Ыйманды бекем тутушу мүмкүн, улууну сыйлашы мүмкүн, кичинүүгө ызат кылышы мүмкүн, элине жарыгы тийиши мүмкүн, кызмат кылышы мүмкүн. Ошол Кыздарыңызга көбүрөөк жакынсызбы же уулуңузгабы? Баарына тең эле. Баар тең эле. Бирок ошо кыздарыма мээрим төккөнгө аракет кылам көбүрөөк. Негизи үйдө строгий эле атасызбы? Жаш кезде кичине болот экен да. Жашсың да, курчурааксың. Анан кичине убакыт өткөн сайын жумшарып жүрүп отурат экен адамзат. Бардык нерсе үй бүлөлөрдү деле карап байкап көрдүм ошо. Эң агында кичүүсүнө келгенде кичүүсүн эч кандай уруша албай, же бир катуу айта албай ушинтип карап турбайбы? Анан биздики деле ошондой, кичүүбүздү эч кандай уруша албайбыз, такыр эле. Анан баягы мурда жаңы үйлөнүп, биринчи улуу кызым төрөлгөндө, анан аны кичине урушуп койчу элек да, ал кезде жаш экенбиз.
убакыт өткөн сайын уламкысын улам кийинкисин уруша албай мындай эле эркелетип калат экенсиң да. Үй бүлө курганыңызга 20 жыл болуптур. Анан аялыңыз менен мамилеңиз өзгөрдүбү дегеле? Кандай десем, башында кандай жакшы көрсөм, мисалы жакшы көрүп баш кошкон болсом, азыр деле ошондой жакшы көрөм. Андан дагы көбүрөөк деп ойлойм. Анткени жакшы көрүп алгандан кийин, жарың менен баш кошкондон кийин, ал чыныгы сүйүү болсо, бул уламдан улам жыл өткөн сайын ал күчөп жүрүп отуруш керек да негизи. Бул наут өчүп калбаш керек да. Кээ бир учурларда мындай эме кылсаң, мындай өчүп калышкан учурлар да болот да. Эме кээ бир үй бүлөлөрдөчү мындай тескерисинен кетет. Наоборот андай болбой мындай өрчүп жүрүп отуруш керек да. Сый урмат, сүйүү, бири-бирине болгон мамиле ысып, жылып, бекемделип жүрүп отуруш керек. Анан биз ошол эки правилаларды сактап, ошондой болгонго дайыма далалат кылып, аракет кылып келебиз. Негизи кыз жигит болуп таанышып, сүйлөшүп жүрүп анан баш кошконсуздар да. Ооба, 1 жыл сүйлөшкөнбүз. Бирок мен таанычымын мурда. Тааныгам кичинекей кезде көргөм. Анан бала кезде көргөм, анан кийин студент кезде дагы университетине барып, анан кийин ортодон дагы кичине барбай калдым эми. Бир себептер болуп калды. Анан кийин кайра барып, ошо кайра өзүнүн мамилебизди улантып, 1 жылдай сүйлөшүп, анан баш кошуп, баягы түтүн булатып келатабыз. Аялыңыздын кайсы сапаттарын өзгөчө баалайсыз? Аял затында негизи бул мээрим да, назиктик, мээримдик аялдык сапат деп коебуз го. Ошол сапаттарын баалайм. Анан өзү чынчыл, так, ушундай адам да. Экөөбүз бирок негизи окшош адамдар. Баш кошот деп коет го, мен деле ошо калп айтканды же болбосо мындай эме кылганды жаман көрөм да. Ал деле ошондой. Экөөбүздүн ушундай көп карактерлерибиз, көп эме баягы мүнөздөрүбүз бири-бирибизге дал келет да. Замир мырза, анда балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз, кайсы жерде өттү эле, деги эле балалыгыңызда кандай бала элеңиз? Бала кезде эми баланын көбү эле тентек болот да. Тентек эле болчубуз, шок болчубуз. Аны моюнга алам. Кыздарга тийишип, балдарга тийишип, алы жеткениңди ыйлатып коюп дегендейчи. Ал жетпегенинден коркуп. Ушундай өттү. Ысык көл областынын Тоң районунун Ак Өлөң айылында өттү. Ошол учурга ылайыктуу, ошол заманга ылайыктуу балалыгыбыз өкүнбөйм, жакшы, бактылуу балалыктын баягы доорун сүрүп өттүк. Анан азыр үйдөгү балдарыңызды көрүп, өзүңүздүн балалыгыңыз менен салыштырсаңыз керек. Сөзсүз да, баары эле салыштырат болуш керек. Анткени себеби ал кезде биз бала кезде чөнтөк телефон деген түшүбүздүгө да кирчимести, интернет эмне экенин, ал кезде жана компьютер деген сабакка кирип, компьютерди унутуп, клавишасын басса ошого таң калып ай депчи. Бизде компьютер деген сабак болот экен, ошону күтүп, ушундай болчу да. Анан мындай заман келерин эч кимдин оюна келген жок да. Анан айырмасы ушунда, ал кезде азыркы балдар болсо, 2-3 жаштан өткөндөн эле телефон талашып атат. Баары тең телефонду турушат, бүт бар ошол жакта. Оюну да ошол жакта, кызыгы да ошол жакта. Кыймыл жок да. Кыймыл жок. Ошон үчүн колдон келсе, балдардын баардыгын спортко алып барыш керек да азырчы. Тындырбай спортко кыймылдатыш керек. Жумасына 3 жол, 4 жол спортко сөзсүз бербесе, азыркы балдардын баары тең эртеле эме болуп калабы деп ойлойм да. Эртеле кыймыл жок, эртеле абышка болуп калабы, мисалы үчүн кемпир болуп калабы эртелечи. Ошондуктан биздин учурда деген кыймылдачубыз да. Жүгүрүп, күрөшүп ойноп, чүкө ойноп, кубалашмак ойноп, чуручу бакка чыгып түшүп, анан кийин зымдардан бирдемени жасап, анан дагы бир мактеп койчу эле кыздар менен секирип, ошол экен, анан качма топ, урма топ деген оюндардын баары деген. Анан телевизорду көрсөк бир өлчөн эле кечки саат баланчадан 6-дан баштап түнкү саат 10го чейин эле көрөсүң болду. Калган учурда телевизордон деле передачалар жок. Калганы ошо жалаң кыймыл болчу да бала кезде. Чурулдашып элечи. Анан азыр карасам ошо айырмасы ушунда да. Ал кезде кыймыл бар.
азыркы кезде балдардын кыймылы жок эч кандай. Балдарыңыздын телефон пайдалануусун чектейсизби? Сөзсүз чектейбиз. Жанагы көзөмөлдөгөн ата эненин көзөмөлдөгөн программасы бар турбайбы? Ошо менен 1 саатка эле же 1 жарым саатка эле коюп берип коет, болду. Ошо экен, андан кийин болду телефонну. Оюндарым бар, жана эмелерим бар өчөт. Ошону күтүшөт да. Мама, качан ачып бересиз? Мага 1 саат ачып берип коюңузчу депчи. Бала кезиңизден эле чыгармачылыкка жакын чоң ойдуңузбу? Сөзсүз. Апам музыкант болгон. Үйдө инструменттер бар болчу. Аккордеон, мектептин аккордеондору, комуздары бар болчу. Анан ошолорду кармалап атып эле мага апамдай атайын отуруп деле эч кандай үйрөткөн жок. Күйлөгөндү үйрөтүп берди, комузду. Момундай күйлөйсүң, мына тыңшасаң деп өзүмдүн сулухума салып, мына бул кылын мындай кылып күйлөйсүң, анан бул кылын мынтип күйлөйсүң деп үйрөтүп койду. Болду, ошону күйлөп алып эле, черткенин өзүм үйрөндүм да. Күйлөрдү үйрөнгөн жокмун, атайын отуруп. Апам болсо үйгө балдарга кружокко келчү, үйдөн күйлөрдү үйрөтчү балдарга. Бирок мен күй үйрөнгөнгө кызыкпай, эмнегедир черти ырдаганга кызыктым да. Анан комуз черти ырдаганга аракет кылып, ошо өзүмдүн ырларымды коштогонго өз алым жетет да. Анан аккордеон бар эле, аккордеонду да ошондой кармалап атып эле, ошонун аракеттин үстүндө эле өзүм эле мындай үйрөнгөнгө аракет кылдым. Анан аккордторун болсо дагы мындай ошол жакта айылда жакшы черткен аккордеонисттер бар да. Ошолордон мындай карап, алардан сурап, момундай болот, сразу эле үйрөнгөнгө аракет кылдым ошол. Ал аккордеонду деле баягы жогорку деңгээлде, же комузду деле жогорку деңгээлде, гитараны деле жогорку деңгээлде ойной албайм. Бирок өзүмдүн ырларымды коштоп, жандап, ар жак бер жагынан баягы тирегенге жарагыдай ойноп эме кылам да, ошого жарайм. Ал эми студенттик күндөрүңүз боюнча айтып берсеңиз, ошол кезде эле чоң сахнага чыктыңызбы? Студенттик күндөрдө ошо 1-курста, 2-курста ошо ыр жазып аракет кылып аттым. Бир блокноттой ырым бар да мен. Момундай. Анын баары тең азыр окусам жарабайт да. Бирок ошонун баары мага разминка болуптур. Көнүгүү болуптур да, мен жаза берчимин. Бирдеме уйкашты. Ошонун баары көнүгүү болуп келип туруп, анан аягында жакшы ырлар чыга баштады, жанагындай ырларым. Бул ошо ар бир нерсеге көнүгүү керек экен да. Анан 10 чыгарып аттым. 10 чыгарсам эле бир оңго окшошуп калат, тигил оңго окшошуп калат, бул оңго окшош, ошонтип анан өзүмдүн оңдорум чыга баштады, буяктан чыккан. Ал деле разминка болуптур. Ошол студенттик күндөрүм мага эме болду, даярдык болду да. Анан кийин бул КГУстанын транспорттук факультетин бүтүргөм. Буякта бар го архитектура университет. 1-2 курсту Балчыдагы филиалында окудум. Ошол жакта аябай көп ырларды жазып, анан бияк келгенде 1-2 ырым чыгып калган. Анан бияктын центр молодежи деп койчу, жаштар борбору университеттин, ошол жака кабыл алынып калдым. Анан ошол жактан ырдап жүрдүм. Анан кийин Ала тоо жазы деген билесизби? Жок. Университеттер аралык фестиваль да. Ошого лауреат болгом, ошол жанагы бир ырым менен. Оштон алба дебечи жеңеке бай деген ыр менен, ошуң алыс дебечи энике бай деп деген ыр менен тандап кетишкен. Анан ошол ырымды ырдап бергем да. Анан ийгилик алып келген ырыңыз кайсы болду? Куда чагыз болсо керек. Биринчи Көлдүк карындаш деген ыр менен чыккан, жарык көргөн ошолор. Ошолор менен кандайдыр деңгээлде канча бир катмарга таанылып, андан кийин бизге жакшы ийгилик алып келген бул Куда чагыз чыгармасы болду. Ошол жумурай журттун баардык бурчуна, ар бир адамдын жүрөгүнөн орун алган ыр болуп, анан кандайдыр бир деңгээлге, кандайдыр эмеге көтөрдү да ошолор бизди. Мисалы, мурун сиздер концерт берип элдерге таанылчусуздар да. Анан азыр болсо көбүнчө жаш ырчылар болсо ошо социалдык тармактар аркылуу таанылып жатат да. Бир белгилүү эле жерлерге барып эле ырдап, ошол жактан эме кылчубуз да. Мисалы үчүн телелерге барабыз. Атайын программалар бар. Ал программалардын баардыгын элдер калтырбай күтүп көрүшөт да. Отурушат, ал ошол программаны карап, баланчада жанагы эме болот экен деп, элдин баары ошол учурга отурушуп баардыгын жыйыштырып, анан көрүшөт эле да. Анан ошол программага тартылдык. Анан радиолор болчу. Ошол радиолорду сөзсүз ар бир үйдө радио жаңырып турчу.
анан ошол радиолор аркылуу бул ырчы тыгы турбайбы момундай ыры бар деп ошол кезде ошондой учур болгон. Анан сиздердин Суперинфо гезити дагы өтө мындай орчундуу, маанилүү, өтө салмагы бар болгон. Азыр деле ошол салмагыңарды, ошол кадыр баркыңарды менен эле келатасыңар. Анан үч жерден эме кылганда эле уже элге таанылып калчу да ырчы. Радио монт айландырат да 15 мүнөт, 20 мүнөт сайын мондай ыр жакшы болсо, эгерде элге жаккан болсо. Анан телелерден жүзүн тааныйт. Анан кийин сиздердин газетаңыздардан анын тагдырын, анан баскан жолун, анан эмесин окуйт да ошо менен элге алынып кетчү да. Азыр башкача. Азыр эми соцсеттерде иштеш керек. Аябай чоң баягы эмени талап кылат да. Азыр мындай соцсеттен чыгыш, өзүң жалпы жумурай журтка таанылыш кичине оорураак. Өтө эле оор. Ал үчүн анан ошол себептен анан эмне кылышты атың чыкпаса жер өрттөөгө кетип калат да кээ бир учурдачы. Ошон үчүн соцсетти кошодо. Жылдызыңыз ошол кезде жанып турган кезинде өзгөрүүлөр болду беле? Жаштыгыңыз менен, балким мүнөзүңүз өзгөрүп, мындайча айтканда жылдыз оорусу деп калат го. Жылдыз оорусу баарында эле болот. Бирок мен жеңил эле, мындай эле жеңил көтөрдүм деп ойлойм. Өтө деле мындай чаңгырактаган жокмун. Кичине болду, эми аны өзүм билем, сезем. Болбой койбойт. Анткени сен башка нерсени мындай эмеге өтүп атпайсыңбы? Переходный бир мындай учурга өтүп атасың да, бир өткөөл мезгилгечи, мына элдер таанып атат, көчөдөн кетип баратсаң дешипчи. Анан сөз ошолунун баягы атактуулуктун, таанымалдуулуктун өзүнүн ошол энергиясы сөзсүз сага мындай таасирин бербей койбойт. Ошол кезде этият сак болуш керек. Негизи эле этият болуш керек да. Негизи эле жашоодо ошол кайсыл учур болбосун, мындай өзүңдү токтотуп, ойго алчаап дегендей. Анан кеңешчилер дагы, улуу ага эжекелер, үйдөгүлөр, байкелер бардыгы тең мындай өздөрүнүн кеңештерин айтып, ошолордун кеңештерин аркылуу дагы мага жардамы болду. Көп кетпеш керек, тынтыш керек, мынтыш керек, жөнөкөй болуш керек деген акыл насааттары мага жардамын берди. Эч ким билбеген кандай сапаттарыңыз бар? Көбү байкабаган балким. Эч ким билбеген. Эми элдин адамы болгондон кийин билишет эле го дейм мен кандай экенимди. Көп эле интервью бердик, жүрүм турумубузду бар көрүнөт да. Эл билет эле го дейм мени, жакшы эле билишет. Сиздин оюңузча адамды эң бактылуу эмне кылат? Мен оюмча бактылуулук бул динибиз бактылуу кылат деп ойлойм. Кудай Таала бактылуу кылат эң биринчи. Анан ошо Кудай Таалады көрсөткөн жол. Ошо бизге жөнөтүп атпайбы, мындай кылгыла, мындай жашагыла, мындай кылсаңар мындай болосуңар, мынтип жашасаңар бактылуу болосуңар деп эле жараткан өзү бизге жол көрсөтүп атат да. Ошондуктан мен бизди бактылуу кыла турчу бир гана Аллах Таала, анан өзүбүздүн аракетибиз, умтулуубуз. Ошол жолго, ошо жакка тарапка, каяк тарапка биз аракет кылып ошол жакты караган болсок, ошол тарапка кете беребиз да. Эгерде бактылуулукту кааласак, анда Кудай Таала ошо ниетибизге жараша бактылуулукту берет деп ойлойм. Азыр өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Сөзсүз ар бир адам бактылуумун деп эсептеш керек, ар бир учурда. Такыр болбогондо мынакей тирүүлүктө, мынакей жарыкчылыкта жашап атам, өмүр берди Аллах Таала, Кудай Таала. Тең соолугубуз чың, ырыскыбыз бар. Бардык мүчөбүздү бүтүн кылып жаратты мынакей. Эч кандай адамдардан эч кандай бир жагыбыз ашык же кем эмес. Биз бактылуубуз деп ошондой дайым ошол ойду айландырып жүрө турган болсок, көкүрөккө алып жүрө турган болсок, улам бул бактылуулукту биздин жаратуучубуз арттыра берет да. Анан жок, наалып же болбосо бир нерсеге кайгырып эме кыла берген болсок, ошого жараша да тагдыр берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан өзүбүздү дайыма бактылуу сезишибиз керек. Замир мырза, айтсаңыз, жаш кезиңизде кыялданган нерселер орундалдыбы? Жаш кезде туура,
кээде ушу ырчы болсом деп да калчумун. Бирок мындай кол жеткистей сезиле берчү да. Чындап менде болобу же болбойбу деп аласың да. Анан кыялдарымдын көп эле кыялдарым бар болчу кээде. Ошо гаишник болсомбу деп. Анан окуусун бүтпедим тиги. Атамдын жолун жолдойм, инженер механик болуп деп. Ал окууну бүттүк. Анан мектепте жаш кезде, бала кезде ырдап калганда ошо өзүмдү элестетип, ошо ырчылардай. Ошондой образды өзүмө алып келип, ушунчумун да. Анан ошол кыялдарымдын, чоң кыялдарымдын бири ушул ырчылыкты Кудай Таала берип койду да. Негизи менин негизги ушул кесибим Кудай Тааладан берилген белек, ушул менин чыгармачылыгым. Негизи мамлекеттик кызматта иштейин деген пландарыңыз жокпу? Мамлекеттик кызматта иштейм мен. Шаардык башкармалык да иштейм да. Маданият башкармалыгында, Бишкек шаарынын маданият башкармалыгында, ошол жакта солист болуп эмгектенебиз. 4 жылга барып калды го, 4 жыл. Мурда баса өткөн жолуңузду карап, эстеп, ушул жерде ушундай кылбаптырмын деп өкүнгөн күндөрүңүз болобу? Мен өкүнбөгөнгө аракет кылам. Мен өкүнбөгөнгө аракет кылам. Өкүнгөндө эч кандай пайда жок. Анан бул өткөн кетти. Анан мен анын тескерисинче бул келечекте ошо өткөн каталыктарды кетирбегенге аракет кылам да. Ошон келечекке жакшы ниеттерди коем. Эгерде момундай кыла турган болсом, момундай кемчиликтерди, каталыктарды, өткөн каталыктарды кетирбейм деген сыяктуучу. Ошондуктан ар бир басып өткөн жолубуздагы ар бир тарыхыбыз биз үчүн сабак да. Ошондо сабак алып кете беришибиз керек. Эч убакта өкүнбөшүбүз керек да. Буйрук ошондой болду, мисалы үчүн кандай болду. Ошондуктан өткөн ишке өкүнбө деп да кыргыздар көп айтат го. Ошо өткөн ишке негизи өкүнбөшүбүз керек. Негизи тагдырга ишенесизби же адамдар тагдырын өзү кылабы? Туура. Тагдырга сөзсүз ишенишибиз керек. Эгерде тагдырга ишенбесек бул болбойт да. Анан тагдырды сен өзүңдүн аракетиңе жараша кетет да тагдыр дагы. Мисалы үчүн кандай сага тандоо берип атпайбы, эрик берип атат жараткан. Мындай жасасаң мындай болот, тигиндей жасасаң тигиндей болосуң депчи. Анан тандап бактылуулукка жана башында сүйлөштүк го, жана бактылуулукка умтулуп, өзүңдү дайыма контролдоп, жакшылыкка умтулган болсок, ошого жараша Алла Таала, ыйманга умтулган болсок, ошого жараша Алла Таала биздин тагдырыбызды өзгөртөт. Сөзсүз өзгөрөт. Анан өзгөрбөй турган тагдыр бар эми. Анан өзгөрө турган тагдыр бар да. Ошо өзгөрө турган тагдыр өзүбүздүн умтулуубузга жараша, өзүбүздүн ниетибизге жараша, өзүбүз кандай аракет жасайбыз ошого байланыштуу болот. Чыгармачылыкты таштайм деген ой болду беле сизде? Чыгармачылыкты таштайм деген ой эч убакта келген эмес. Таштабаганга сөзсүз аракет кылам. Анткени бул Кудай Таала мага берген белеги деп эсептейм. Ошондуктан Кудай Тааланын мага берген белегин асырап, сылап, сыйпап, тарап дегендейчи, жакшы колдонуп, өмүрүмдүн аягына чейин ушун алып жүрүшүм керек да. Ошондуктан эч кандай таштайм тигиндей мындай деген сөз жок. Анан жашоодон эң чоң сабак эмнеден алдыңыз? Жашоодон сабак өзү эле турмуш өзү эле сабак болуп берет. Өткөн иштерден өкүнбө деп атпайсызбы? Өткөн иштер, кылган иштериң, адамдар менен жолугуп сүйлөшкөнүң, жашоо турмуш өзү эле үй бүлө баары эле сабак болуп берет. Тиричүлүк мынакей. Ар бир кылган ишиң өзүңө сабак. Замир мырза, берген маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңызда ийгиликтерди каалайбыз. Анда биздин көрүүчүлөргө кайрылуу жасап өтсөңүз болот. Ушул өзүңүздөрдүн эфириңиздерге чакырып, мени менен маектешкениңизге аябай кубанычтабыз. Жана ошондой эле күйөрмандарыңыздар, сиздердин каналыңыздарды көргөн күйөрмандар дагы да көбөйүп арта берсин.
Рахмат сиздерге, үнүңүздөр таңышып, эл үчүн кызмат кылып, жакшы жаңылыктарды чыгарып жүрө бериңиздер. Элибизде тынччылык болсун, барчылык болсун, жакшылыкта жолугалы.